Жашмудар кылмыштуулуктун алдын алуу максатында Тарбия ар бир учурдун актуалдуу темасы. Анткени тарбия адам баласын туура жолду тандап, адамдарды сыйлоого, урматтоого, бекенди сүйүүгө алып келет. Учурда бул маселе боюнча түрдүү пикирлер орун алат. Маселен, экономикалык жагдай, анын таасиринен жаралган ички жана сырткы миграция үй-бүлө баалуулуктарына кедергисин тийгизбей койгон жок. Өзгөчө өспүрүмдөр арасында ата-энеге болгон мамиле мээрим барган сайын салкын тартып келет. Бул көйгөйдү жаңы кайрымдуулук фондусу көтөрүп чыгып, мектеп окуучулар арасында атайын социалдык роликтерди сынак жарыялашкан. Жаштарыбызга бир түз багыт жаңы өсүп келаткан жаңы буунга түз багыт берүү же болбосо ушулардын тарбиясында бир жакшы жака багыт берүү максатында ушундай иш-чараларды өткөрүп келебиз. Кыргыз элинде жакшы сөз бар, жакшылыкта жарышкыла деген. Ошол жакшылыкта жарышпалла, ошол бир адамды болсо да бир жакшы жака буруп коюу же болбосо тарбия жаатында аябай бир салым кошойлу деген бир жакшы ниеттер бар да, ошол ишке ашырып атабыз деп ойлойм. Жалал-Абад шаарындагы лицей Эверест окуу тарбиялык комплексинде уюштурулган сынакка мыкты деп тандалып алынган 5-класстан 10-класска чейинки окуучулардын ата-эне тарбия багытында тартылган социалдык роликтери калыстардын назарына коюлду. Анын тартуудагы ийгилик ата-эне окуучулар арасындагы мамилени бекемдөөгө багыт бере алгандыгында. Бул видеороликтин тартуу үчүн балдар аябай ынтызарлык менен аракет кылышты, бири-биринен сурап, бири-бирине көрсөтпөй дегендей. Анан канткенде ата-энени бактылуу кыла алабыз деген мааниде балдар аябай аракет кылышты. Чындап ата-энеси менен болгон мамилелерди чындоого бул видеоролик аябай таасир этти. Анткени азыркы учурда билебиз, ата-энелерибиз жаштарды окутуу менен ошол балдарына жакшы билим берейин деп көп жерлерде иштеп жүрүшөт, мигрант болуп жүрүшөт. Ошол себебинен балдар менен көп байланышпай калган. Ушул видеороликтин себебинен эмне болду? Балдар менен ата-эненин байланышы бир жакшы жакка бурулду деп эсептейм. Ар бир баланын кыялы ата-эненин бактылуулугу. Бирок алар канткенде бактылуу боло алышат. Качан гана баласы акылдуу, тарбиялуу, ыймандуу чыкканда. Бул ойду ар бир катышуучу өзүнүн социалдык ролигинде берүүгө аракеттенген. Кызыгы каармандар, окуучулар жана ата-энелер, сценаристтер да өздөрү. Мен атам менен апам да жан карындаштарым менен тартканы өтө кыйын болду. Бирок биз ошо үйдөн башка балдарга келечегине башка балдар жаман бир нерсе кылган ошо балдарга үлгү көрсөтөбүз деп кыймыл аракет кылдык. Мыкты тарбия кылмыштуулукту алдын алууга, ар кандай жеңил желпи жаман адаттардан алыс болууга алып келет. Бүгүнкү сынакты уюштуруунун дагы бир максаты ушул дагы. Калыстар тобунун чечимине мыкты деп тандалган роликтерге 10 000 сомдон 3 000 сомго чейинки акчалай сыйлыктар, кызыктыруучу белектер ыйгарылды. Эми бул сынакты шаардык, облустук деңгээлде өткөрүү жагы каралууда. Гүлжина Мөндөөбө, Мамат Кадыр Маматалиев, Жалал-Абад шаары.